Жыл башынан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстер тууралуу түшүндүрүү, эл менен кошо талкуулоо иштери Жалал Абад шаарында кызуу жүрүп жатат. Шаар мэриясы тарабынан атайын график түзүлүп, шаардагы бардык мекеме ишканаларда адистер тарабынан түшүндүрүү иштери колго алынды. Мыйзам кантип иштейт, кимдер тарабынан ишке ашырылат, кимдер эмнелерди аткарышы керек, мына ушуларга көңүл бурулууда. Бүгүн бекитилген график боюнча акыркы жыйын болуп, анда шаардагы муниципалдык кызматкерлерге жаңы мыйзамдар боюнча кенен маалымат берилди. Кызматкерлердин түшүнбөгөн суроолоруна атайын адистер жооп беришип, талкуу кызуу өттү. Жыйындын катышуучуларын кайсы тартип бузуулар үчүн кандай тартипте канча айып пул салынары кызыктырды. Ошондой эле бул жалпы эрежелер шаарды абаттоо ишине оң таасирин тийгизери айрым сунуш пикирлер да айтылды. Эске сала кетсек, жаңы мыйзамдар коомчулукта көп суроолорду пайда кылып, эл арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүү зарылдыгы келип чыккан. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз ушул биздин муниципалдык мекемелер үчүн болуп атат. Жалпы эле өзүңөр билесиңер, бүгүнкү соттук реформа жүргүзүлүүдө. Соттук реформа боюнча бүгүнкү 5 кодекс жана 2 мыйзам кабыл алынып, 1-январдан баштап күчүнө кирди. Ушул мыйзамдарды жер-жерин түшүнүк иштерин жүргүзүү жана ошол өзгөртүүлөр киргизиш керекпи сунуштарын билүү үчүн биз ушундай жолугушууларды уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин график түзүлгөн. График боюнча биз бүгүнкү күнү акыркы жыйынтыктоочу жолугушуу. Бунун негизи менен биз ушул көптөгөн жана беренелер кээ бирки азыр эле мына суроо берилип атат. Кээ бирки беренелер кошулбай калган, кээ бирки мекемелердин функциясы кирбей калган. Вот ушундай сунуштар болсо, ошол сунуштарды биз ушул өкмөткө жеткирүү иретинде ушул жолугушуу өткөрүлүп атат да.